Саламатсыздарбы? BBC Кыргыз кызматынын сапар берүүсүн тартуулайбыз. Студияда Акчолпон Койчиева. Быйылкы 2020 жыл коронавирус жайылып, дүйнө жүзү пандемия менен тушалган жыл болду. Бирок ковид маселесинен улам климат көйгөйүн арткы планга жылдырууга болбос. Жыл Австралияда мурда болуп көрбөгөндөй токой өртү менен башталганы көпчүлүктүн эсинде болсо керек. Кабарчыбыз Дэвид Шукман, дүйнөгө таанымал табиатчы, жаратылыш жөнүндө программалардын автору сэр Дэвид Аттенборо менен маектешкен эле. Аяр планетабыздын көрүнүшү. Жанып турган оттор адамдын тиричилигинин планетага тийгизген таасиринин далилдери. Мадагаскарда айыл чарба үчүн токойлордун толугу менен кыйылышы. Германияда электр станцияларын иштетүү үчүн эбегейсиз көмүр кендеринин казылышы. Шаарлардын улам кеңейип, табиатты сиңирип алуусу. Мунун баарысы ушунчалык чоң масштабта жүрүп жаткандыктан жердин климаты да өзгөрө баштады. Кризис келди. Сэр Дэвид Аттенборо убакыт келип жетти деп айтууда. Биз маектешип отурган учурда Австралиянын түштүк чыгышы өрттөнүп жатат. Эмне себептен? Анткени жердин температурасы улам жогорулап жатат. Бул аябай чоң эл аралык катастрофа. Токойдун өрттөнүшүнүн климат менен байланышы жок деген сөз акылга сыйбаган нерсе. Климатты ким өзгөртүп жатат? Биз да. Биз муну жакшы билебиз. Бул канчалык курч көйгөй деп айтар элеңиз? Биз өзгөрүшүбүз керек. Ар кандай оптимисттик идеяларга эле таянбастан өлүм же өмүр деген мамиле менен чечим кабыл алуубуз зарыл. Кеңири карай турган болсок, мындай чечим кай тараптан келиши керек? Жообу Кытай. Кытай дүйнөдөгү калкы эң көп болгон мамлекет. Ал дагы өзүнүн климатына байланыштуу көйгөйлөргө туш келүүдө. Биз өз кезегибизде дүйнөдөн мурун өзүбүздүн жагдайыбыз үчүн көмүр кычкыл газ өлчөмүн кыскартуучу олуттуу чараларды көрүшүбүз керек. Сиз дүйнө боюнча көптөгөн жерлерди кыдырып чыктыңыз. Табиаттын жашоосу өздөрүнүн өмүрү үчүн маанилүү экенин элдер түшүнүп жатабы? Табиат жаратылыш адам өзүнө тамак таба алчу жана башка керектөөсүн канааттандырчу гана бир объект эмес. Биз курсагыбызга салган ал бир чайнам тамак үчүн, өпкөбүзгө тарткан ар бир демибиз үчүн жаратылышка көз карандыбыз. Бул аша чапкандай болушу мүмкүн. Бирок эгерде дүйнөнүн түзүлүшү жөнүндө адамдын эң жөнөкөй түшүнүгү бар болсо, ал билет. Биз кычкыл тек менен дем алабыз. Ал өзүнөн өзү пайда болбойт. Ал өсүмдүктөрдөн келет. Эгер океанды буссак, токойлорду кыйып салсак, абада биз дем алган кычкыл тектин өлчөмү азаят. Адамдардын саны көбөйгөн сайын биздин океандардан көз карандылыгыбыз дагы өсүп жатат. Дүйнө боюнча температуранын көтөрүлүшүнө эмне себеп болгону баарыбызга белгилүү. Көмүр сыяктуу күйүүчү заттарды жагуудан бөлүнүп чыккан газ планетаны ысытат. Бул барган сайын күчөп жатат. Баарыбыз ага салым кошуп атабыз. Мисалы, Британияда ар бир үй газ менен жылытылат. Ал дагы көмүр кычкыл газын чыгарат. Натыйжада жылууланып жаткан дүйнөдө океандардын деңгээли көтөрүлүүдө. Андыктан суу ташкындар көбөйөт. Бул өз кезегинде көп өлкөлөрдө, анын ичинде Британияда элдин турмушуна таасир этет. Баарыбызга тааныш ландшафттар кургак аймакка айланып калышы мүмкүн. Корнволдогу Эден долбоорунун жер ортолук деңиз бөлүгүн көрөлү. Мындан айрым аймактар кандай болуп калышы мүмкүн экенин элестетип көрсөк болот. Климат эмитеден эле өзгөргөнү айкын. Соңку 170 жыл ичинде дүйнөлүк температуранын орточо көрсөткүчүнүн өзгөргөнү таң калыштуу. Башында бир топ салкын, андан кийин бара-бара жылуураак боло берип, бүгүнкү күнгө жетти. Элизабет Томпсон жана 35 жашка чейинки ар бир адам үчүн абанын температурасы алар төрөлгөндөн бери жылууланып келатат. Ал 1989 жылы төрөлгөндөн бери жыл сайын жайлар улам жылуураак болуп келди. Элизабет бул өсүш басаңдайт деп үмүттөнөт. Күндүн аптабы күч алган, аба ырайынын экстремалдуу көрүнүштөрү көбөйүп жатат. Биз улгайганда бул боюнча эч нерсе кыла албай калабыз деп кооптоном.
Ошентсе да мен жакшылыкка ишенем. Азыр аракеттер жандана баштады. Жеке адамдарда жалпы улуттук, глобалдык деңгээлде аракеттер көрүлө баштады. Жаштардын климатты коргойлу деген активисттик кыймылдары үмүт берүүдө. Сэр Дэвид Аттенборо дагы жаштарга үмүт артууда. Коомдук пикирде абдан чоң өзгөрүү болду. Адамдар өзгөчө жаштар көйгөйдү түшүнүп жатат. Ушунун өзү өкмөттөрдү конкреттүү кадамдарды жасоого мажбурлашы керек. Эми программабыздын негизги бөлүгүндө BBC-нин «Биздин дүйнө» аттуу берүүсүнө кайрылабыз. Кабарчыбыз Фрэнк Гаднер Колумбиянын токойлору кыйылып жаткандыктан андагы сейрек өсүмдүктөрдү сактап калуу аракеттери тууралуу баяндайт. Колумбиянын калың токойлору коркунучта. 2016 жылы жарандык согуш аяктагандан бери токойлор тездик менен жоголуп баратат. Мен Фрэнк Гаднермен. Тропикалык байыркы токойлордун калдыктары сакталган жерлерге баратам. Мен арабада отурганыма карабастан аны атка алмаштырып, канчалык чыдаар экем деп жолго чыктым. Мындай кылыш менин колуман келбейт окшойт. Өтө опурталдуу болот го. Киодагы королдук ботаникалык бактын окумуштуулары менен чогуубуз. Муну карачы. Ооба, бул жерде гүл бар экен. Булар өсүмдүктөрдүн уникалдуу түрлөрүн таап сактап калуу миссиясы менен баратышат. Антпесе алар биротоло жоголгону калды. Жунгли токойлорун сактоо үчүн жанталашып күрөшкөндөрдүн ишине күбө болмокчумун. This is where the journey begins. Биздин саякат ушул жерден, Колумбиядан эмес, Лондондогу Кью ботаникалык багынан башталат. Кью багы өсүмдүктөрдү изилдөө багытындагы дүйнөдөгү эң алдыңкы илимий борбор. Ботаниктер өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн таап келебиз деп саякатка даярданууда. Экспедиция ушул жерден башталганы турат. Анын жетекчиси доктор Маурисио Диаза Гранадос менен жолугушууга келдим. Колумбиялык ботаник Маурисио гербариумдун ичинде иши менен алек. Салам, Маурисио. Салам, Франк. Иштериң кандай? Өзүңүз кандайсыз? Өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн аныктап, мүнөзөмө берип, каталогко киргизчү жер ушул. Бул жерде өсүмдүктөрдүн 200 миңден ашуун түрү бар. Укмуш. Сиз илимпозсуз, ботаниксиз. Бул жолку экспедициядан эмне күтүп жатасыз? Адам буту оңой менен жетпеген эң алыскы жерлер жакшы сакталып калган. Ошол себептен бул жолку экспедиция эң маанилүү. Максатыбыз ошол жерлердин түпкүрүгүнө жетүү. Эмнелерди табаарыбыз азырынча белгисиз. Бул экспедиция эмне үчүн маанилүү? We are in a race against time to protect this biodiversity. Убакыт менен жарышып жатабыз. Себеби биологиялык көптүрдүүлүктү сактап калуу үчүн күрөшүп жатабыз. Токойлор болсо четинен суюлуп баратат. Максатыбыз жаратылыш ресурстарынын көптүрдүүлүгүн, анын маанисин түшүнүү. 2016 жылы Колумбиянын өкмөтү фарк кыймылынын козголоңчулары менен тынчтык келишимине кол койгон. Чындыгында жарым кылымга созулган жарандык согуштун маалында токойлор мынчалык суюлган эмес. Ушул тапта алыскы жерлерди өздөштүрүү күч алды. Фермерлер, кен казгандар токойду кыйып, отун ташыгандар жайнап кетти. Колумбия жыл сайын 1300 чарчы миль токой аянтын жоготууда. Измруд таштарынын кени табылган алыскы жерге, Бояка деген жерге баратабыз. Ошол жерлерди көрөм деп канчалык кубанып турсам дагы жүрөгүм түпөйүл. Себеби ал токойлорду экинчи көрбөй калышым мүмкүн. 10 жылдан кийин келсем, токойлор оорду түбү менен жок болуп кетиши ыктымал. Колумбия дале болсо Бейиштин багы Эден сыяктуу. Анткени биологиялык көптүрдүүлүктүн сакталышы боюнча
Бразилиядан кийинки эле экинчи орунда. Мен BBC'нин коопсуздук иштери боюнча кабарчысы экеним чын, бирок табият маселеси мени такай арбап турат. Тегеректеги ажайып көрүнүштүү кооздукту карагылачы. Бул жерге келүүнүн өзү бакыт. Nature's always been something of an Табияттын доошун тыңшап, жытын искеп турууну аябай жактырам. In 2004, 2004 жылы мага ок жаңылып, бир ыптам шал болуп калган. Бул жолку сапарыма толкунданып алганым да чын. Элдин баары басып баратат. Мен болсо атчанмын. Атчан жүрбөсөм, элди ээрчи албай калмакмын. the team assemble. Ла Куинчас деген жердеги чытырман токойдун четине топтолдук. Бүгүнкү күн ажайып болгону калды. Ооба, ажайып күн болгону калды. Аттар даярбы? Баары даярбы? Ботаник Илимпос аттуунун аягы бул жерлерге эзели тиген эмес. For so many years, conflict and criminal Жарандык согуштун, кылмыштуулуктун айынан бул жака эч ким келчү эмес. Эгерде бирөө жарымыңар жылаан көрсөңөр, турган жериңерден жылбагыла. Биз радиолорду такай көтөрүп жүрөбүз. Франк, сен дагы бир радио көтөргүн. Мынабы сенин радиоң болот. Well, I mean, I'm going to be quite Мен жүгөндү да кармашым керек да. control the horse. Жарайт, радиону ээрдин кашына илип коебуз. Минген атым эле силерге радио аркылуу кайрылып турсун. Bueno, poco más. There is a bit of a risk here. You know, Бир аз тобокелчилик бар. Анткени эки бутум остеопороз эмеспи? Демек, аттан жыгылууга болбойт, сындырып алышы мүмкүн. the beginning of the Биз тик жолго түштүк. descent. The botanist Ботаниктер болуп чытырман токойдун түпкүрүнөн өсүмдүктөрдүн мурда белгисиз жаңы түрлөрүн табабыз деп баратабыз. Мага болсо буттарымдын майыптыгы жолтоо болууда. guys, I don't think I Жигиттер, мунуңар мага ылайыксыз го. Аттан жыгылышы мүмкүн, өтө кооптуу экен. I mean, it breaks my heart. I just Айлам жок, кыязы мени калтырып жолуңарды улай берет окшойсуңар. but the local guy Бирок жергиликтүү жол баштоочу сунуш кылып калды. Бул кишини көтөрүп алсак кантет? well done. Okay. I'm so thrilled that Майыптыгыма карабай, мынабу жигиттердин өжөрлүгүнөн, боорукерлигинен улам, мынабул ажайып кооздукту көрүү бактысына туш болуп отурам. amazing scenery. Primary Байыркы токойлор жер бетиндеги биологиялык көп түрдүүлүктү сактап калган экосистема. Токойлордун таасири климаттын өзгөрүшү менен чектелбейт. climate change. Ботаниктер сыры көп кырдуу, али айтыл элек өсүмдүктөрдү таап алабыз деп үмүттөнүүдө. Алар үлгүлөрдү чогултканы жөнөштү. Мынабы өсүмдүктүн эмне экенин билбейбиз. Филодендрон болуп жүрбөсүн. Кооз экен. One of the local guides Бизге жол көрсөтүп, жол баштагандардын бири чоң ачылыш жасадымбы деген ойдо. Ойбой, шумдук. Канакей, Бул гүлүбү же мөмөсүбү? Ылдый түшүрсөңөр, чогулта берейин. мынауну караңызчы. Ооба, мунусу гүлү экен. Бир нечеси бар экен. Мына мында экөө турат. Бүчүрлөрү бар бекен? Жок экен. Мына мында бар экен. Бул эмне экенин биз мисалы билбейбиз. Ал кандайдыр жаңы түр болушу мүмкүн. Бул жакта үлгүлөрдү чогулткан биринчи ботаниктер болсо керек. Ар бир түрдүн үлгүсү аймактын илими үчүн жаңы нерсе болот. the scientists will take the cast Окумуштуулар бул үлгүлөрдү Кью багындагы лабораторияга алып барып изилдешет. Илимий жактан кызыктуу экени талашсыз. Ал эми токойдун түпкүрүндө жаңы өсүмдүктөрдү табуунун мааниси эмнеде?
Биологиялык көп түрдүүлүк сакталган бул сыяктуу өлкөдө дагы канча, кандай түрлөр бар экенин биз билбейбиз. Мисалы, Колумбияда флора фаунанын 30 миңдей түрү бар деп саналат. Бирок дагы 6 миңдей түрлөр табылышы ыктымал. Демек, бул улам кыйылып жаткан токойдо өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрү табылганга чейин эле жок болуп кетиши мүмкүнбү? Так ошондой, көптөгөн түрлөрдүн касиетин, мүнөздөмөсүн али билбейбиз. Бул түрлөрдүн айрымдары кайсы бир илдеттерди айыктырууда маанилүү болушу ыктымал. Биолог, ботаниктер катары биз мүмкүн болушунча тез убакытта бул көп түрдүүлүктү таанып, түшүнүп алуубуз зарыл. Өзүнчө эле супермаркет сыяктуу, аптека дейинчи, биз көп нерсени биле элекпиз. Токойдун баркына жетпей жатабыз. Биздин жашообуздун сапаты ушул айлана чөйрөнү сактап калууга көз каранды. In the fight to save the forests, Токойлорду сактап калуу үчүн күрөштө Колумбиянын өкмөтү өзүнүн коргоосуна дагы миңдеген чарчы километр жерлерди камтыды. Армия бактарды мыйзамсыз кыюуну токтотуу үчүн 2019 жылы Артемиза операциясын баштады. Дания 1, Сингапур 6. Дания 1. Мындан ары жолду көзөмөлдөө үчүн күзөтүүнүн орнотуу керек. Полковник Хермиданын бул аймакта 1000 жоокери бар. what effect has this had? Бул аракеттердин таасири кандай болду? Артемиза операциясы башталгандан бери эч кандай документи жок. 180 куб метр устундарды алып бараткан 16 унааны токтоттук. Movilizando sin ninguna documentación. Бирок муну бүтүндөй Колумбияда болуп жатат дей албайбыз да. Анткени токойлордун кыйылышы уланып жатат. Мына бул жерде да ошентип жатышат. Es cierto que se realizan en algunos puntos la deforestación. Туура, айрым жерлерде дали уланып жатат. Бирок биз жүргүзүп жаткан текшерүүлөр токойлорду кыйынуу азайтууга өбөлгө болду. Мурда эч кандай көзөмөлү жок эле жүрүп жатканда. Sin ningún control. This region, Colonel, seems very secure. Бул аймак, урматтуу полковник, азыр тынч, коопсуз болгону менен мурда башкача эле да. Эгер кишилерге Маяна таунун башка жолу табылбаса, бул жакта чатак кайра башталат деп чочубайсызбы? That this region will go back to conflict. Como comandante, al identificar estas fallas, por eso mi preocupación. Командир катары кемчиликтерди көрүп турам, жана аларга кабатыр болом. Биз адамдардын кайрадан мыйзамсыз иштерге өтүүсүнө же кылмыш топтордун келип, элди пайдаланып кетишине жол бербеш үчүн ыңгайлуу жолдорду издеп жатабыз. Колумбиянын мыйзамы боюнча бактарактарды мыйзамсыз кыйган үчүн адам 12 жылга абакка кесилиши ыктымал. Биз күндө күзөт жүргүзөбүз. Эртең менен гана эмес, иштердин динамикасын түшүнүү үчүн күзөтчүлөр ар кайсы убакта текшерет. Душманды табыш үчүн, далилдерди табыш үчүн биз бир кадам алдыда жүрөбүз. Душманды эч качан алсыз деп ойлобуз керек. Бирок алыскы аймактарда мыйзамды орнотуу кыйын. Кылмышкерлер бул токойлордо да дарактарды кыйып жүрөт. Мен иштеп жатканда армия келип калбасын деп коркуп жатам. Араанын добусу турган жерине жараша 6 километрге чейин угулат. Ар убакта аскерлер келип калышы мүмкүн. Байкап турбасаң кайсы тараптан келгенин дагы билбей каласың. Биз жасаган иш мыйзамсыз экенин билебиз. Ошентсе дагы полиция же армия бизди кармап кетиши мүмкүн экенине карабай, биздин абалыбыз ушуга мажбурлап жатат. Бул аймакта жашоого, үй бүлөнү багууга ушинтип гана каражат таба аласың.
бүт эле куугунтук. Минтсе болбойт, антсе болбойт. Бирок бизге эч ким келип жагдайды өзгөртүүнүн жолун сунуштаган жок. Биз каралбай калдык. Podría decir yo de que estamos abandonados. Булардын айтуусунда алар ар кандай кызматтар үчүн төлөшү керек. Кезектеги олжосу катары алар 80 жылдык кызыл даракты тандашты. Este trabajo es altamente riesgoso. Бул абдан опурталдуу иш. Кол бутунан ажырап калгандар дагы бар. Дарак үстүнө кулап каза тапкандар болот. Булар өмүрүн тобокелге салат. Эгер башка жумуш болсо, албетте жакшы болмок. Ар бир дарак кыйылган сайын оңой эмес. Келечекте балдары, неберелер буларды көрбөй калышы мүмкүн. Бирок айла жок. Бул алып дарак кыюучуларга $300 пайда алып келет. Бул өрөөндөрдө кен казуучулар менен токойчулар жашайт. Отанче шаарында жергиликтүү тургундарды бийлик уюштурган семинарга чакырышты. Somos criaturas tuyas, Señor, todos juntos. Acompáñanos en esta reunión y permítenos, Señor, juntamente con toda la creación, con los árboles, con los bosques, con la lluvia, con el sol, con la luna. Булар экотуризм киреш алып келет деп үмүттөнүүдө. Ал жергиликтүү тургундарга пайда алып келип, Токойда бүтүн калат эле. Алар Күү багында иштеген ботаникти жардам берүүгө чакырышкан. Биз өзүбүз аныктаган жандыктар тууралуу илимий маалыматтарды берип турабыз. Муну өз кезегинде туризмди өөрчүтүү аракеттеринде колдонсо болот. Бул жыйынга күткөндөн кыйла көбүрөөк киши келгенине караганда, дарактарды кыйып оокат кылгандын ордуна альтернатива болушун каалагандар бар экен. Бирок экотуризмден тургундар жашоосуна керектүү каражатты таба алабы деген суроо турат. Бул өтө олуттуу суроо. Жыйынга полковник да келди. Анын жанында отурган Эресмилдо. Ал өмүр бою дарак кыйып иштеп келген. Эми ал дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп келди. Мен бактырактарды кыйып иштедим. Ар бир дарак үчүн жүрөгүм ооруду. Бакты үйдө карап, ушуну кыямбы? Кантип кыям деп ойлойсуң. Жергиликтүү коомчулуктар көп жылдардан бери ушул иштин арты менен жашап келди. Муну эске алышыбыз керек. Биз мындан ары кыйбагыла деп эле койбой, айлана чөйрө үчүн дагы жакшы болгудай альтернативаны биргелешип табабыз го деп ишенем. Ошондон киреше да табылып, бул жерде дагы жашоо улана бермекчи. Боякада жана Отанче шаарында ар бир адам аймактын табиятынын кооздугуна суктанат жана сыймыктанат деп ишенем. Бул дүйнөдөгү биологиялык көп түрдүүлүктүн үлгүсү болгон жер. Лиди экотуризмди алгачкылардан болуп баштагандардын бири. Ал аймакка туристтерди тартуу аракети менен көпөлөктөр үчүн корук түзгөн. Бул экотуризм үчүн ыңгайлуу жер. Бирок эч кандай инфраструктура жок. Аны курууга көп жылдар жумшалат. Ага чейин Токой толук жоголуп кетиши мүмкүн да. Ооба, курулуштар жетишсиз болуп жатат. Иштер үчүн шарт түзүлгөн эмес. Үйлөр чакан жана жупунуу. Баарысы жакшы болот деп ишенесизби же үмүтүңүз түгөндүбү? Колумбиянын табигый мурасын сактап калуу аракетине майнап чыгабы? Мен ишенем, кызым бар. Ал көрүп жаткан табиятты анын балдары да көрөт деп үмүттөнөм. Биз ошон үчүн күрөшүп, жоопкерчиликти колго алып жатабыз. Бул татаал иш экенин билем.
келечек муундар үчүн жана жаратылыш үчүн чукул арада чечим чыгаруу зарыл болууда. Анткени убакыт аз калды. Мен кайра ат минип ботаниктер менен дагы бир сапарга чыктым. Бул жолу түзүрөөк жол менен баратабыз. Айы карагылачы, укмуш, сөз жок. Дүйнөдө канчалаган алыскы аймактарды кыдырдым. Ошолордун ичинен бул жер эң жогорку тепкичте турат деп ойлойм. Майып катары, коляскада отуруп баса албаган адам катары мен өзүмдү укмуштай эркин сезип жатам. Сейрек учураган бул өсүмдүктөр жан жаныбарлар арасында, мына бул кооз көпөлөктөр укмуштай сейрек гүлдөр арасында таң алыштуу. Биологиялык көп түрдүүлүккө тан бердим. Күйбагынан келген илимпоздор өтө кеч болуп кала электе катылган берметтерди табабыз деп үмүттөнөт. Бул өтө сейрек кездешкен түрү. Мурда эч көргөн эмесмин. Кайсы геномго таандык болду экен? Мен жоголгону калдым. Мен сейрек учураган түрмүн деп өсүмдүктөрдө жазылуу эмес да. Негизи баары окшош көрүнөт. Үлгүсүн алып башка түрлөр менен салыштырганда гана алар канчалык өзгөчө, маанилүү экенин түшүнөсүң. Маурицио, сен токой биротоло жок болгонго чейин адамдарды бактарак кыйганды токтоткула деп көндүрөрүңө ишенесиңби? Муну айтыш кыйын. Бул биздин үмүтүбүз, биздин миссиябыз. Ошон үчүн жүрөбүз. Биз жагдайды өзгөртө алабыз деп үмүттөнөм. Биз бул өсүмдүктөрдү, жандыктарды коргоп калуу үчүн бардык аракеттерди жумшайбыз. Мен гүлдү шарт эле терип алуудан кооптонуп жатам. Антпеш керек го. Анда калтырып коелубу? Ылдый тартып бул жерден кесейинби? Дженнифер жергиликтүү ботаник. Ал өз өлкөсүндөгү бул аймактарды биринчи жолу изилдеп жүрөт. Сиз жана сиз сыяктуу табиятты сүйгөн адамдар бул токойду сактап калабыз деп ишенесизби? Албетте ишенем. Бул оңой болбойт. Бирок токойду сактап калсак, ал бизге пайда да алып келет. Ишенгениңиз жакшы экен. Бирок жыл сайын токойдун аймагы улам кыскарып баратпайбы? Ооба, ошентип жатат. Тынчтык жетишилген соң адамдар колунда кандай байлык бар экенин түшүнүп, бул жака ээлик кылышы керек. Бизге табият баа жеткис нерселерди берип жатат. Эгер эл ушуну түшүнсө, токойду өздөрү эле коргой башташат. Бизге анда аны коргоо үчүн өкмөттүн же армиянын келиши зарыл болбойт. Эл өзү эле күрөшүп аны коргойт. Ошондуктан биздин аракетибиз текке кетпейт. Колумбия бүгүн чатактан чыккан өлкө. Бирок анын алдында табигый байлыктарын коргоп калуу милдети турат. Бул токойдо катылган биологиялык көп түрдүүлүк эң баалуу ресурс болуп калышы ажап эмес. Учурдагы эң курч маселелердин бири болгон климат тууралуу себептерди жана BBC сапар берүүлөрүн интернетибизден көрө аласыздар. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Биринү жыйынтыктайбыз. BBC сапарында кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.